Ош шаарында 27 муниципалдык авто токтоочу жай бар. Бул Ош шаарынын мэриясынын 2017 жылдын 19 июлдагы номер 326Б буйругу менен чыгарылган. Биз Ош шаарындагы авто токтоочу жайлардын дарегин жана айына канча суммада план төгөрүн сиздерге кеңири айтып беребиз. Булардын ичинен иштебей турган авто токтомолор да бар. Алар: Жапалак унаа базары, Көкүнбей көчөсү, Төлөнов көчөсү, Туран, Курманжан Датка көчөсү, Фрунзе кичи базары, Абсамат Масалиев көчөсү, Этас кафеси, Жайма базар, Кара суу көчөсү, Бабур театры, Курманжан Датка көчөсү, Ноокат өйдөлүшү, Мамыров көчөсү, Моминов көчөсү, Беш көпүрө көчөсү, Учкучтар аллеясы, Касымбеков көчөсү, Ош шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы, Курманжан Датка көчөсү, Фонтан. Ош шаардык кеңешинин 2018 жылдын март айында чыгарган токтомуна ылайык шаардык муниципалдык авто токтоочу жайлар 10 сомдон алуусу керек. Маанилүү учур: эгерде сиз шаардык муниципалдык авто токтоочу жайга токтоп, ал жерден 10 сом төлөп квитанция ала турган болсоңуз, калган шаардык муниципалдык авто токтоочу жайларда да акысыз турууга укуктуусуз. Эгерде авто токтомодо турганда унааңыз чиилип же кандайдыр бир башка зыян келтирилип кала турган болсо, авто токтомонун ээси аны толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү. Демек, Ош шаардык муниципалдык авто токтоочу жайлардан шаардык бюджетке 2.268.000 сом болжолдуу түшөт. Жогоруда көрсөтүлгөн сумма туруктуу эмес. Ал авто токтомого унаалардын кирип чыгуусуна көз каранды. Биздин баракчага жазылып, эгер жакса лайк басып бөлүшкөндү унутпаңыз.